Keyinki mesele kelечектин түпкүрү дейт, келечек жөнүндө. Балким ушу бүгүнкү күндөрдө айткан пайгамбардын осуяты бар. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын окуясында айтат хадисинде. Бул хадис Абу Даудта келет. Улуттар дейт, адамдар, элдер бири-бирин дасторконго чакырган сыяктуу, адамдар дасторконго келгиле чай чебиз деп дасторконго чакырат го. Улуттар, элдер бири-бирин дасторконго чакырган адамдар сыяктуу силерге каршы жабыла жыйналат дейт. Бүт элдер, улуттар диндерине карабастан, улутуна карабастан мусулмандарга каршы чыгылат. Мусулмандар бир тарап, калган бир тарап болуп калат дейт. Бүгүнкү күндө ушундай. Алар улутуна карабайт, алар динине карабайт. Бирок алар бир гана мусулмандарга каршы чогулат, урматтуу бир тууганым. Кандай чогулат? Дасторконго келгенде келгиле дегенде эч ким калбай чуркап келет го. Эң жөнөкөй кыргыздарга мисал койго жем берип ачканда сарайды, эшти ачканда жемге кандай койдо чуркат. Ушундай болуп туруп жемге чуркагандай адамдардын баары чогулуп силерге каршы жабыла чуркаш жыйналат. Бирөө сурап калды мусулмандардан. Биздин алсыздыгыбызданбы? Ошондо биз алсыз болуп, аз болуп, кор болуп калган үчүнбү дейт. Алланын элчиси жооп берди. Жок, тескерисинче ал кезде силер өтө көп болосуңар. 2 миллиард. Алла душмандарыңардын жүрөгүнөн силерден коркуу сезимин алып коет дейт. Бирок биз көп болгонубуз менен биздин душмандардын жүрөгүндө бизден коркуу деген сезим калбай калат экен ошол убакта. Силердин жүрөгүңөргө вахын салып коет деди. Силердин жүрөгүңөргө вахынды салып коет деди. Бирөө сурады, о Аллахтын элчиси, вахын деген эмне дегенде пайгамбарыбыз мындай жооп берет: дүйнөгө берилүү жана өлүмдү каалабастык дейт. Эч ким өлгүсү келбейт, 100гө чыккысы, миллионго чыккысы келет, анан дүйнөнү өтө жакшы көрүп калат дейт. Мусулман үммөтүндө, урматтуу бир тууганым, бир күндүк азыгы болсо, эртеңки кызыкпаган умучур өткөн. Адамдар жалпы баалуулук үчүн, адамгерчилик үчүн, мамлекеттин эркиндиги үчүн, акыйкат, ыйман үчүн, дин үчүн өлгөнгө даяр турган коом өткөн да. Азыр андай болбой калды. Оңой эле байкайсың, акыйкат айтпайт. Коркот айткандан, анткени ишиме, өмүрүмө, рызкыма зыян тийип калат деп бекинип качат. Бардыгы саясатчы болуп кетет. Айлантат, ачык айта албайт да. Ошону кайра дипломатия, ошону кайра саясат, акыл, эстүүлүк деп түшүнүп алышканда бекке айта турганда жок калган. Анткени эмне үчүн адамдар дүйнөгө берилип кетти, өлүмдү каалабай калды. Качат солдаттан, аскерден, мамлекеттин согушу боло турган болсо, коргой турган болсо, адамдар илгеркиден чолпонбайлар менен чолпонбай түгөнүп бүттү бардыгы деген сөз. Туруп бербейт, сатылып кетет чет өлкөгө мисал үчүн. Дасторкондогу деген сөз бекер айтылган эмес, анткени жалпы адамдар барды бизге каршы чыгат, биздин кумтөр сыяктуу алтындарыбыз. Ошондой эле бардык мамлекеттердин алтында. Сурияда болуп аткан согуш жерден чыккан жери жок, урматтуу бир тууганым. Ошол жердеги нефтилер, аяктан келип аткан, бияктан келген нефтилерди ким алыш керек деген болуп атат да. Дасторкон мусулмандардын мамлекеттеринде экен байлыктарды кантип талаш тартышып алыш керек. Бул убакта башкалар диндерине карабайт, ызычусуна карабайт, мурдушканын карабайт, ынтымак болбойт деп жеш керек болот. Осман империясы бир убакта өтө чоң мамлекет болуп турган учурда, урматтуу бир тууганым, ошону жок кылган аракет кылышты. Эмне үчүн? Анткени кен байлыгы өтө көп болчу, алганга аракет кылышты. Индияда канча жыл башка бирөөлөр, Суданды канча жыл башкарып азырга чейин, ошондой эле мынакей башка өлкөлөрдө ушунда кен байлыктары, жер үстүндөгү байлыктар, адам ресурстарынын бардыгын башкалардын кызыкчылыгына кетип аткандагысын ачык айткан. Муну биз бардыгыбыз көрүп турабыз. Бул пайгамбар айткан сөз, мен айткан сөз эмес, урматтуу. Ушуну окуп атканда мен кадимкидей, урматтуу бир тууганым, мындай бир өкүнүчтөн сырткары неужели ошол доордо биз жашап атабыз? Ошол бечара болгон доордо биз жашап атабыз. Чындап биздин саныбыз көп, башкабыз көп, бирок биз ушундай болуп кеттик. Кылган ишибиздин бардыгы дүйнө топтош, анан эмне ушундай болуп калдык да. Жанагы немеде келгелди окуп атканда Төлөгөн Касымбеков бир сүрөттү ушунчалык баяндап берет. Бул Шабдан Баатыр жөнүндө да. Ошо бияка бир генерал келип калып, Шабдан Баатыр кирет. Анан киргенде урматы менен кирет да. Анан урматы менен чыгат. Ошондо жана орус айтат генерал. Бул жапайы кыргыз дейт, жашаган жери боз үй дейт. Кышын жайын көчүп жүрөт дейт. Бир үй салганды билбейт, бассейнди билбейт. Мончобуз деле жок болгон эле биз аны деле билбейт. Кийген жупуну кийим, кыргыздык кийим. Анан кайсы абалына кирдейет. Ийилбейт, подход кылбайт, кошомат кылбайт. Кийгенин чепкен ушунду жабынып, кайра түз чыгып кетет дейт да. Төлөгөн Касымбек ушунчалык сүрөттөйт, айтат,
Bu dünyanın bardığın kir katары, ıplas katары görген kırgız özüne şundan biyik öğretpoçu deydi. Kırgız şunçalık dengelde üy salgan emes, antkeni bul ömür uvaktılуу ekenini bilet ele da boz үймөн өткөргөн урматтуу бир тууганым. Üy sal убада болуп не кылам мен? Мага ушул боз үй керек. Көчөм кайра кетем. Менин малдуу жетише турган нерсе болсо болду. Итке темирдин керегине деген философияны карманганда көп нерсени керек кылган эмес. Ал эмес кымыз куйганда билесиңер 20 адамга 20 дишке куйулган эмес, эки эле чыны болгон. Ичип кайра берип куюп, ичип кайра узатып берген ушинтип билесиңер ушуну. Шунчалык деңгээлде ошо сахабалар жашообуз, ата бабаларда болгон биздекинде. Бирок азыр андай жок калды. Ар бир үйдө азыр ар бир байбиче токолдун бардыгында эмне 50ден чынысы бар, чынбы? Андай эмес, бардыгынын үйүндө ушундай бар, урматтуу бир тууганым. Андай эмес, ушундай. Төшөктөр, кийимдер, көйнөктөр өтө көп биздин бардыгыбызда. Илгери андай болгон эмес. Азыр биз тапканыбызды алдыбызга коюп, алар болсо сургук менен баарын жей бере турган болду. Биздин азыр бүт байлыктарыбыз кетип, ошентип эмне ушундай болуп калдык. Илгери өлүмдөн коркпойт эле биздикилер. Өлүмдөн коркпогон учурда биздикилерден бардыгы коркушчу. Азыр өлүмдөн корко тургандар, алар менен биз бирдей болуп калдык, ана биздин касиет кетип калды да. Алар өлүмдөн коркот, биз да өлүмдөн коркобуз. Бирок алар Кудайды тааныбайт, биз Кудайды тааныйбыз. Кудайды таанып, акыретти билип туруп өлүмдөн коркуп аткан болсок, демек Кудайды таанып өлүмдөн корккондун астында Кудай бизди коргулуп коет экен да. Анткени бизге сурак берет, аларга сурак бөлөкчө болот. Сурак кандай? Биз ыймандуулардын сурагы болот бизге, урматтуу бир тууганым. Мурда чабуул болгондо алар кандай чабуул коюшкан, урматтуу бир туугандарым? Иса эме пайгамбардын апасы Мариям энекебиздин кабырын коргоп алабыз деген түшүнүк менен чыгышкан да. Биринчи чабуулда. Алар алдай эле коюшкан. Анткени Мариям энекебизди бизче эле эч ким урматтаган эмес, эч бир динде. Азыркылар андай эмес. Азыркылар башка маселе менен. Биз ошол акыретти эстебей, өлүмдү жакшы өлүмдөн коркуп калганыбыз үчүн эмне кылышты бизди? Азыр ошол биздин тыйындарыбызды, мурт эткендибиздин бардыгын, кызылыбыздын бардыгын жулганга аракет кылып, ушул күнгө чейин корболуп келатабыз да. Мына 50 жылдан ашуун бүт мусулмандардын байлыгы сыртка кетип атат. Бардыгы кыйналган, кора болгон башка жерлер. Африкада мусулмандардын жеринде алтын, алмаз толтура көп, бирок эң кембагалдар ошол, урматтуу бир тууганым. Эми тилекке каршы жашоонун картинасында ошондой болуп турат. Бизде усуль ифта деген сабак бар, илим бар. Фатванын негиздери деген. Анан алымдар айтышат да, фатванын негиздери деген илим эмне үчүн керек? Десе, бизде жашоо бар, анан бизде шарият бар. Шариятта да көп нерсе айтылган. Эгер шарият камал кылса, биз бактылуу болушубуз керек, бирок бизде шарият бар, бактылуу боло албай атабыз. Эмне үчүн? Десе, биз ошол шариятты өзүбүз жашообузга киргизе албай атабыз, практикалай албай жатабыз. Амал кылынбай атат деген сөз да. Амал ошол усул ифта деген илим менен болот. Шарият кайсыл өкүм, кайсылерге кандай түшөт, ошону бере турган илим ифта илими, фатва берүү илими, урматтуу бир тууганым. Мына ушул шейх ушул нерсе болгон үчүн ушуларды бияка жазып атат да. Болбосо ушундай болот экен да окуп өтүп кеткен менен ошол кайсы десе айта албай учур өткөн да. Бирок биз китеп тандап алгандагы максат мына ушуларды ушуга байлап атканда ашыкчылыгы мына ушунда турат да. Үммөт ойлонуш керек. Үммөт ойгонуш керек. Үммөт көзүн ачыш керек, урматтуу бир туугандарым. Күн сайын гезит окусаң, интернет окусаң, булардын баары белгилүү. Белгилүү. Айтып отурсаң көп сөз бар.